Кесипке багытталганын, мекениңе салым салганың. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар. ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсү өз берүүсүн баштады. Бул чыгарылыштарда бүгүн сиздер менен биргеликте сүрөт, калем сап менен жана ошондой эле сүртүн боёктун жардамы менен сүрөт тартуу ыкмасы. Бул сүрөтчү кесиби эмнелерди үйрөтөт? Кызыктын баардыгы алдыда. Ан үчүн Ош шаардык Кооператив атындагы балдардын атайын көркөм сүрөт мектебине келип отурабыз. Кызыктын баардыгы алдыда. Бул кесип боюнча назар салып туруңуздар. Биз кененирээк сиздерге ачып беребиз. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Сабак болуп жаткан турбайбы? Саламат. Соңуңуз жакшыбы? Амансызбы, тынчсызбы? Бүгүнкү кесип көрсөтүүсү дал ушул сиздердин ордоңуздарга келип жетти, таланттуулардын. Тагыраагы кесип көрсөтүүсүндө бул сүрөт кесиби боюнча кененирээк сүйлөшөбүз. Жанымда турган инсан дал ушул окуу жайда жумуш аткарат, Данияр Абдикеримов. Аганда сабагыңызды өтө бериңиз, балдар менен иштеп атыптырсыз, Андан кийин дагы да болсо маек кылабыз ушул туурасында. Азыркы учурда ардактуу замандаштар, Данияр мырза дал ушул окуучулар менен биргеликте сүрөт тартуунун ыкмаларын, жөндөмдөрүн үстүнөн иштеп жаткан учуру. Агай, дал ушул сүрөт негизинен эле адам баласына тийгизген таасири туурасында айтып берсеңиз. Адам баласына өтө көп таасир этет. Себеби биздин жашообуз сүрөткө байланыштуу да, өтө байланыштуу. Мисалы сүрөтчүсүз бул дүйнө мындай кооз болбой калат да. Мисалы мына сиздин кийип турган мына көйнөгүңүздү ким чийген биринчи? Кийим дизайнери. Бут кийим дизайнери чийген да. Мына ачкини керек болсо, ушул зданияны архитектор. Бул кесипке бөлүнөт да сүрөтчүлөрчү. Дизайнер мебели, дизайнер одежды, архитектор, дизайнер интерьера. Мына камераны деле чийген биринчи сүрөтчү чийет. Машинанын дизайнычы. То есть сүрөтчүнүн мааниси өтө көп да. Бизде сүрөтчү десе, только сүрөт тарткан адамды кабыл алышат да. А негизинен сүрөтчү ушул дүйнөдө көп нерсени жаратат да. Кудайым ушундай талантты берген, жарасын деп. Базарга түшкөндө мисалы адамдар кийим тандайт, өлө тандайт. Баардыгын сері цветте чыгарып койсо, же бир түстө чыгарып койсо, анда кызыксыз болуп калат эле да. Ошо сүрөтчүлөр дизайнер деп коет, Дизайнер да сүрөтчү да. Ошолор кооз кылып чыгарган үчүн адамдар кооз болуп кийинип жүрөт да. Өтө көп нерсе, сумкабы, бүт буюмдар адам жараткан нерсени сүрөтчү чийген да. Самолет болобу, мисалы магазинге кирсе канча товар бар, Мисалы бир эле печеньянын канча түрү бар. Ошол упаковкаларды бүт сүрөтчү, промышленный график, компьютерный график, мультиктер, жада калса мультиктер, кинолор, бүт жерде сүрөтчүнүн байланышы бар да. Китеп болсо да иллюстрациялар, китептин дизайнери, бүт нерседе байланышы бар да. Өтө көп. Аябагана чоң сөздөрдү айттыңыз. Дал ушул сөздөрдү турулай эле. Дал ушул табияттын көркүнү көрүп, бир боёктор менен түстөрдү берип отуруп, сүрөт тартасыздар да. Анан дал ушул сүрөт тартканда кимдир бирөө тарабынан сын пикирге айтылып, бул сүрөт болбой калыптыр, оңой эле тартып койдум же болбосо, могул жерим мондай тарсам болмок деген сөздөр, сын пикирлер айтылабы? Дал ушул кесиптин үстүндө. Болот. Сын пикир болот. Ал сын пикирди туура кабыл алыш керек. Туура кабыл алыш керек да. Туура кабыл алса эле болду. Анан кийин сын пикир айтса эле мындай болуп калыптыр чөкпөш керек. Жакшы кабыл алып, жакшы жагын алып, жаман жагын албай эле коюш керек болду. Сон, агай бул жакта азыр окуучуларыңыз менен атайын сүрөттүн үстүндө иштеп атасыз. Кайсы сүрөттү тартып атасыздар агай? Натюрморт тартып атабыз. 3 предметтен турган, 3 буюмдан турган натюрморт тартып атабыз. Ушул буюмдардын көлөмүн, айырмасын билиш үчүн, түс боюнча кимиси тогураак, кимиси ачыраак ошону көрсөтүш үчүн бул келечекте ошол эле кесиптерине байланыштуу. Мисалы дизайнер болсо, кийим чийгенде, үйдү чийгенде жардам берет да. Азыр үйрөнүп аткан мезгил булар айырмалай албайт анчачы. Кимиси ачыраак, кимиси тогураак, канча эсе кичине, канча эсе чоң, ошонун айырмасын ончо билишпейт да. Мына жер дагы чоңураак. Бир аз тогураак кылып. Бизде окуучулар көбүнчө орус мектептен келишет. Ошондуктан көбүнчө орусча өтөбүз.
кыргыз мектептеринде дагы бар. Ким түшүнбөй калса, анда кыргызча деле өтөрөбүз. Ким кайсыраак тилди жакшы түшүнсө, ошол тилде сүйлөп кете беребиз да. Окуучуга ыңгайлуу болсун депчи. Данияр мырза, айтсаңыз, дал ошол сүрөт тартууда алгачкы ирет кайсыл нерселерди тартып үйрөнүшөт, кайсыл баскычтардан өтүшөт негизи эле биринчи сүрөтчү адам? Ооба. Биринчи келгенде биз жөнөкөй буюмдардан баштайбыз. Мисалы геометриялык фигуралардан. Геометриялык фигура дегени мисалы мондай кубтан. Ушул кубту вид 3D вид деп коет. Бир аз жамбаштатып, кагазга чагылдырышты үйрөтөбүз. Кантип тартса болот, жол жобосун көрсөтөбүз. Жөнөкөй эле тегерек нерсени кантип чагылдырат, ошо тегерек нерсени булар эмнеден жардам берет? Тегерек нерсе менен тартканда алма тартса болот, алмурут тартса болот. Алмурутка эле бир аз дагы кичине тегерек койсо алмурут болуп калат. Ошо жөнөкөй сызыктар менен, жөнөкөй геометриялык фигуралар менен тартышты үйрөтөбүз. Себеби буларды тартып үйрөнө албаса, барган сайын татаал нерсени тарта албайт да. Ашкабак ошо. Бул ашкабак, ашкабак кургатылып, ичиндегини алып кургатып салган. Мына деле ашкабак, бул ашкабактын түрлөрү да. Ашкабактын түрүнөн ушуну жасалган. Натюрмортко коюлган, азыр мына жерде натюрморт. Ошондой эле мына эски буюмдар. Бул барган сайын класстары чоңойгон сайын татаалдыраак, кыйыныраак, көбүрөөк предметтер коюлуп баштайт буюмдар. Буюмдар мисалы мына жерде көбүнчө мындай өтө яркий эмес буюмдар коюлган да, өтө жарык эмес. Ушулардын айырмасын көрсөтө билиш керек. Калем менен бир эле калемди иштегенде бир түстө, ушулардын айырмасын көрсөтүш керек. Материальность деп коет, эмнеден жасалган жумшактыгын ошо калемде көрсөтө билиш керек да. Чоң класс болгон сайын талап көп. Мисалы кичинераак класстарда жөн эле буюмдун формасын окшотсо, а чоң класс болгон сайын ушу калем менен тартканда темиргени билиш керек да. Ошондой талаптар бар. Сүрөтчү дагы кесиппи? Эмне кыласың ошол кесипти деген айткан сөздөр айтылганда көп. Кандай? Өтө көп. Ошо көп түшүнбөйт да. Сүрөтчү десе эле сүрөт тартат экен дейт да. Аны өкүнүп кетесиң да. Мисалы сүрөт тартасың, ошондо бир сүрөт тартсаң, мисалы сатыкка коюлганда мынанча сом дегенде баягы сүрөттү мээнетин түшүнүшпөй туруп өтө пасайтып коет да. Ошондо өкүнөсүң да. Бул сүрөтчү кесипти окуш, билим алыш өтө татаал. Себеби материалдарга, мисалы мектепте окуучулар окуйт, материалы өтө кымбат. Боектор өтө кымбат. Канча мээнет менен үйрөнгөнсүң да, канча жылдай үйрөнгөнсүң. 5 мүнөттө тарткан сүрөт тартыш үчүн канча жыл окугансың да. Ошо мээнетти түшүнүшпөйт да. Сонун керемет. Агай, бул жакта эми бир өзгөчө жаратылышты сүрөттөп сонун сүрөт тартып атыптыр. Бул жакта окуучуңуз да? Ооба, окуучубуз. Сүрөтүп айтып берсеңиз агай. Практика, натурадан практика болуп атат. Жаратылыштын бир көрүнүшүн чагылдырып атат. Түсү кандай болуп өзгөрөт, ошолорду чагылдырып үйрөнөт да. Ушу көрүнүштү кантип чагылдырыш керек кагазга. Ошол бүт нерсени үйрөнөт. Бул деген бул көп нерседе жардам берет. Ошол эле мисалы архитектурадагы, башка кесиптерде жардам берет да. Сүрөт кесүүнүн эң кыйынчылык болгон нерсесин айтып өтсөңүз. Кыйынчылык кандай десеңиз, сүрөтчү болуп иштеш өтө кыйын. Мугалим болуп, бизде мындай карасаңыз ончо бааланбайт да, мектептерде дагы көңүл бурулбайт. Жөнөкөй мектептерде дагы. Сабак аз. Бирок чын-чынына келгенде өзүнүн негизи сүрөт бул адамга көп жан дүйнөсүн ачат. Креативность деп коет азыр, идеяларды өзү сүрөт, мындай сүрөт, чыгармачылык, музыка, сүрөт сабагы көп болуш керек да. Бизде тескерисинче башка сабакты көбөйтөт дагы, сүрөт сабагын азайтып коет да. А бул сүрөттү бая айтып кеттим го, канча кесипке байланыштуу экенин. Канча кесип,
канча нерсени жаратып атат сүрөтчү. Бизде кайра азайтып ошол нерсени жок кылып салып атат да. Сүрөт кесибин тандайм деген биздин жаштарга эмне деген кеп кеңештериңизди бересиз? Ооба, сүрөтчү кесипти тандаш керек. Сүрөтчү десе эле бул сүрөт тарткан адам эмес экен. Бая айтып кеткендей эле, сүрөтчүнүн кесиптери көп. Бул өтө керектүү нерсе, келечеги бар да. Сүрөттү качан искусствону бизде баласа, ошондо маданият өсөт. Баягы орусча айтат го. Мир спасет красота депчи. Ошо бекер айтылган эмес. Ошондуктан баардыгына ийгилик каалайм. Сүрөт кесибин тандашсын, дизайнерлерибиз көбөйсүн, өзүбүздө, компьютерный графика, архитекторлор өзүбүздөн көп чыга берсин. Ошондуктан сүрөттү окуганда эч уялбаш керек, тартынбаш керек. Сүрөт бул адамдын жан дүйнөсүн кеңейтет, оюн түшүргөндү билдиртет, канчалаган бакыт алып келет да. Ошого баардыгына ийгилик каалайм. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Бүгүн кесип көрсөтүүсүндө ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр дал ушул сүрөт кесиби боюнча оор кыйынчылыктары, кыйынчылыктары бүт тара боюнча кененирээк кесип көрсөтүүсүндө айкенелеп айтып бердик. Ал үчүн ыраазычылык айтабыз. Данияр Абдикеримов агабызга, сүрөтчү мугалим. Мыкты. Сонун ишиңизге ийгиликтер болсун.